Нурзат Токтосунова, жакшы сөз арнайбыз, негативден тажадык. Алып баруучу Нур Академиясынын негиздөөчүсү Нурзат Токтосунова өзүнүн күйөрмандарына жакшы сунуш айтып чыкты. Келгиле, Кыргызстаныбызды мактайбыз, колдойбуз, жакшы сөз арнайбыз. Азыр өлкөбүз колдоого муктаж. Комментарийге сүйүктүү Кыргызстаныбызга каалоо тилек жазалы. Негативден тажадык деп кайрылды ал. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги Нурзат Токтосунова ар дайым өзгөчө ойлору менен окурмандарына шыктандырып келет. Бул ирет Токтосунова бышкан адам бул бышкан мөмө сыяктуу. Мисалы, бышкан Алмурут. Ал идеальный эмес, бирок ал башкача болууга аракет кылбайт. Ал өзүн өнүктүрүү, тренинг аркылуу өрүк болом дебейт. Өзүн банан кылып көрсөтпөйт. Жөн гана бүгүн формамда эмесмин деп жан талашып диета кармап, черешняга теңелбейт. Кичинекей кезимде мандаринге окшош болчумун деп жомок айтпайт. Малина менен дос болом деп аракет кылбайт. Ал өзүн Алмурут катары кабыл алат. Кемчиликтери жана арактыкчылыгы менен бирге өзүн тааныган адам да бышкан Алмурут сыяктуу. Бышканга чейинки жолдо кайгыны да, кубанычты да көрүп, жашоодон тажрыйба алып, өзүн изилдеп, таанып, өзүн кабыл алып жана өзүнүн табиятынан бар нерселер менен колдоно баштайт. Бул тажрыйбанын гана жыйынтыгы эмес, бул тандоо, аракет жана окуу деп ар бир адамды өзүн өнүктүрүүгө чакырып баштады. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Мирбек Атабеков, артист үчүн бакыт деген эмне? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Мирбек Атабеков Россиянын Москва жана Санкт-Петербург шаарларында көрмандарына жеке концертин тартуулады. Артист үчүн бакыт деген эмне? Бул сенин ырыңды унисон ырдаган кез. 14 жылдан бери мени менен келе жаткандарыңызга рахмат. Москва. Биринчи ирет ушунчалык сапаттуу концертти бердик деп кубанычын тең бөлүштү ырчы бул тууралуу. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.